Эмне үчүн иштериңиз жүрүшпөй жатат? Эмне үчүн бириңиз эки болбой жатат? Ушунчалык аракетти катуу кыласыз, эч бир результат жок. Өзүңүздү спортко уруп көрдүңүз, ага уруп көрдүңүз, буга уруп көрдүңүз, краска кылып көрдүңүз, ар бир ишти кылып көрдүңүз. Ошол тачка түртүштү да кылып көрдүңүз, стройканы да кылып көрдүңүз. Неге акчаңыз чогулбай жатат? Эмнеге береке болбой жатат? Урматтуу мекендештерим, биз бүгүнкү учурда 21-кылымда акча келишини 100% билебиз. Аллах Табарак ва Таала бул нерсени кепилге алган, мойнуга алган. Рызык Аллахтан. Бирок биз бүгүн рызык издеп жүрүп адамдар берекени издебей калдык да. Рызык таап атабыз, рызыкты кааласак каалабасак берет, канчалык аракет кылсак да, кылбасак да. Кээде кокусан берип коет, кээде кичине күттүрүп берет. Бирок бүгүн береке жоктугунан эч бир нерсебиз бирибиз эки болбой, бирибиз эки болгон адамдар дагы жан дүйнөсүндө тынчтык жок. Негизи эле бай болом дегендер аракет кылгандар өтө көп бүгүн. Кантип бай болсом болот, кантип байып кетсем болот, кантип болуп кетсем болот. Элди кара 5-7-де жүрөт, аны кара бул 670-те жүрөт, андай кылат, мындай кылат, үйдө особняк салып койду деп заңыратып тойлорду кылып атат деп адамдар бири-бирине карап ушунчалык даражада ач калган карышкырдай бири-биринин үстүгө секирип зомбилер кинолордо мынтип үстүнө чыгат го, ошол сыяктуу бири-бирин карабастан басып адамгерчилик жоголуп, бул дүйнөдө жалаң дүйнө, акча деген система өтө катуу ойноп атат да. Ошо аракет кылганыбыз сайын акча бизден качып атат. Аракет кылганыбыз сайын дүйнө бизден качып атат. Маани бербегенибизде ал бизге келет эле, бирок качып атат. Негизи эле байлык дейбиз. Байлыктан эмне түшүнөбүз? Ооба, кээ бирөөлөр байлык акча колдун кири деши мүмкүн, байлык маанилүү эмес, ден соолук негизги байлык дештери мүмкүн, ар кандай сөздөрдү дагы айтышы мүмкүн буга тиешелүү. Ар кимге ар кандай дегендей. Ар ким өзүнүн түшүнүгүнө жараша. Бирок байлык, билесиздерби? Байлык экиге бөлүнөт, ички сырткы болуп. Сырткы байлык ушу кийим-кече, машина, үй-жай бардыгы бизге тиешелүү. Бизге керектелүүчү нерселер. Ал керек болуш үчүн бизге сөзсүз түрдө акча керек. Бирок ички дүйнө бар, ички дүйнөнүн байлыгы. Бул маселе өтө каттуу. Неге каттуу деп атам? Бир адам уруулук кылып койду да. Акчаны алып келет, ошо нерсеге үй алат, машина алат, анан кичине жыргап жашашты баштайт. 1 ай жашайт, 2 ай жашайт, андан кийин анда кыйналуу башталат. Бул эмнени жоготту билесизби? Бул ички байлыгын жоготуп, сырткы байлыкты сатып алды да. Себеби бул уруулук кылды да. Ички байлык арамдардан тосот. Билесизби, бир кылмыш кылып койсоң, бир арам иш кылып койсоң, мисалы бир жигит зына кылып койду, өзүн күнөөкөр сезет. Күнөөкөрлүк түшүнүгү бар мында. Аллахтан коркот, себеби мусулман, ошо денеси, бул жан дүйнөсү ошондой жаратылган. Руханияты ошондой жаратылган. Күнөөкөрлүк сезими бар мында. Бирок ичиндеги сезимин алмаштырып, сырткы дүйнөнү алыш үчүн ички жан дүйнөсүндөгү байлыктан кечип салды да. Ошол кылмыш кылгандар, адам өлтүргөндөр, уруулук кылгандар, зына кылгандар, жаман иш кылгандар, булар тынч жашай албайт. Балким сонун машинада жүрөт, 5-7-де, 2 этаж үйдө жашайт, 20 этаж үйдө жашаса дагы алардын жан дүйнөсү тынчтык бербейт. Оңго басса дагы, солго басса дагы, кээде байкайсызбы? Кечеден кетип атып эле ошондой сонун үйдөн сигарет чыгып келип, чегип, беттери капкара болуп түтөп кеткен бир 50-60 жаштагы тегерегиндеги адам чыгып келет да. Аны бир карап билесиз, бул ушундай адам деп. Күнөөкөрлүгү жүзүнө чыгып турат да. Эртең билет ушу заңыраган үйгө жооп беришин. Эртең билет ушу заңыраган машиналарга жооп беришин. Күнөөкөрлүк кайра-кайранын жүрөгүн сыгып, жан дүйнөсүндө бир тыйын бактылуулук жок да. Эки байлык дедик. Ушу ички байлык, сырткы байлык. Бизге сырткы байлык дагы керек. Мусулмандарга сырткы байлык дагы керек. Ошол эле үй-жай, ошол эле машина бардыгы керек. Түндү көчөдө кыласың эгерде үйүң болбосо. Аялың роддомго барышы срочно керек болсо, скорый помощька ишенич жок азыр. Мисал үчүн айтам да. Өзүң алып барышың керек. Машина керек экен. Муктаждык булар. Бирок ошол адал нерседен табылыш керек, арамдан эмес. Ислам дини байлыктан кач, байлык арам нерсе, жаман нерсе дебейт. Ошол эле учурда кедей дагы болуп ал дебейт да.
Адалынан болсын, саз болсын дейді. Алланың алда таза болып байый бер. Эч ким сага чектөө койбойт. Абдуллах ибн Масудтан рубаят бар да, пайгамбар саллаллаху хадисинде айткан, Вакия сүрөсүн ким окуса кедей болбойт. Факыр болбойт, мискин болбойт. Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анху улуу сахабалардан бири болгон. Күнөрдөн бир күн ооруп калат. Оорусу күчөгөндөн күчөп, бүт эл журтка жарыя болуп кетет бул. Абдуллах ибн Масуд ушундай ооруп балда жатат. Бул халифага дагы жетет, бул кабар халифага дагы жетет. Өтө күчтүү адам болгондугу үчүн халифанын өзү дагы келет. Кабар алып келет. Абдуллах ибн Масудка ушундай келип, аллахуарын сурап, табиб чакырайынбы дейт. Абдуллах ибн Масуд табибтин өзү мени ушинтип оорулук кылып койду го. Мындайча айтканда, Раббым Аллах ушинтип өзү мени сыноону берип койду. Мен өзү көзүм жеп турат азыр мен өлүмгө деп. Анда тыйын тыпырдан жардам берейинби, акчадан жардам берейинби, динар дирхамдан, азыркы тил менен евро доллардан жардам берейинби? Жок, мага жардамдын кереги жок. Ансыз дагы кетип атам. Булардын бардыгына жооп бериш бар. Өзүңүзгө болбосо кыздарыңызга калат дейт. Кыздарыма кереги жок. Кыздарым эң бай адамдар. Себеби мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, Вакия сүрөсүн ким күндө окуса, ал кедей болбойт деген. Мен кыздарыма ушул Вакия сүрөсүн жаттатып койгонмун. Мен кыздарымдан кам санабаймын. Демек, ушул мааниде рызык көбөйүш үчүн, кедей болбоштук үчүн Вакия сүрөсүн окушубуз керек экен. Абдуллах ибн Масудка жолукту ушинтип, халифа. Демек, биз аракет кылышыбыз керек Вакия сүрөсүн окуганга. Кедей болбойт экенбиз. Намулардын бири айтат да, өтө бай. Анан кантип бай болдуңуз деген учурда айтат экен да. Мен ушу күн сайын саарлап туруп ата-энемдин кызматын кылам, ата-энемдин алдынан дуаны алам дагы, Куранга отурам. Курандан Вакия сүрөсүн окуйм, Ясин сүрөсүн окуйм. Андан кийин бисмилла деп сыртка чыгамын. Жолдо ким болбосун бир муктаж адам таап, колумдан келишинче 100 сом болобу, 50 сом болобу садака кылып коем. Андан кийин ошо кечке чейин мен рызкымды, ишимди кыламын. Ошо келген акча дагы мага берекелүү болуп келет. Ошол системада аракет кыла беремин дейт да. Жөнөкөй эле маселелер биз маани бербей, деп кээ бирлер бар да, ушун тура экен деп отуруп калат да. Чындап ихлас менен, ишенич менен окушубуз керек экен Вакия сүрөсүн. Болобу деген маселеде бул болбойт. Ошондуктан, урматтуу мекендештерим, көп учурда көп адамдар адашат да. Ички байлыктан кечип, сырткы байлыкты сатып алат. Кээ бир адамдар ушу ички дүйнөм тынч болсо болду дейт да, дүйнөнү кылбайт эч. Бизнесте рисковать этпейт, акчаны чоң кармагысы келбейт. Акча адамды бузат дейт, ар кандай жолдорду өзүгө шылтоо кылып кармап, ошол тынч эле жүргүсү келет да. Негизи алар коркок болот ал адамдар. Ошон үчүн ар кандай сөздөрдү өзүнө уран тутуп, чоң иштерге аралашкысы келбейт да. Булар коркок деп аталат. Мусулман коркпош керек, Аллага тобокел кылыш керек. Эгерде 100 000 доллар банкрот боло турган болсо, андан да көбүрөөк болушу мүмкүн эле банкрот. Аллах сынайт. Дарроо эле берип коюш кыйын. Сени сынап анан берет. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, Вакия сүрөсүн окууну чанда кылбайлы. Вакия сүрөсүн окуйлу. Ата-энебиздин дубасын алайлы. Баягы билесизби, ток ушунчалык тездикте кетет. Көзгө көрүнбөйт. Мисалы үчүн, жинди биз көзүбүз менен көрбөйбүз. Ушу көзгө көрүнбөгөн нерселер, булар бар да. Мисалы сизге азыр айтсам, акылыңызды көрсөтүп бериң, кана акылыңыз десем, акылыңызды көрсөтө албайсыз. Мен бар деп башымда мындай кылышыңыз мүмкүн, бирок акылыңызды көрсөтүп бере албайсыз. Бирок сизде бар акыл 100%, мен билем. Бирок көрсөтүп бере албайсыз да. Ушул көрүнгөн байлык, көрүнбөгөн байлыктар бар да бизде. Ушул көрүнбөгөн байлыкты көрүнгөн байлыкка алмаштырып койбошубуз керек. Мисалы бизге оорулар келет.
Мисалы, bir адам мынтип башыма уруп койсо, башым ишип кетет, врачка барам, башы ишкенин көрөт, ошого дары-дармекти коюп, аны түзөтүп берет. Бирок көрүнбөгөн оору келсечи, кече коронавирус келип кандай кылып кетти бизде? Көзгө көрүнбөгөн оору бул. Көрдүңүзбү? Аллах табарака ва таала көзгө көрүнгөнү жөнөтсө, бул жакшы, көрүнбөгөнү жөнөтсөчү. Мисалы үчүн бир аял бар. Ал аял күйөөсү менен ажыраша турган болуп калды да эми. 2 баласы бар, ажыраша турган болуп калды. Бул аял үчүн кыйынбы? Ооба кыйын. Бирок балким ал үчүн жакшылык. Мисал үчүн. Аны Аллах табарака ва таала күйөөсү менен сынап атат да. А ден соолук менен сынап койсочу. Айыккы сооруга салдыктырып койсочу. Азыр толуп атат. Көрүнгөн жерде операцияга жардамдап атат. Телефонду ачсаң операцияга жардам деп чыгат азырчы. Индияга мынча миң доллар, 100 миң доллар, 200 миң долларга жардам керек. Муну аялды сактап калайлы дейт. Мынайлар толтура. Көрдүңүзбү, бул аялды Аллах табарака ва таала күйөөсү менен сынап атат. Бул шүгүр кылыш керек күйөөсү менен сыналып аткандыгы үчүн. Ден соолугу менен сынап койсочу, балдарга дагы кереги жок болуп калат. Балдар үчүн бир нерсе кыла албай дагы калат. Күйөөсү дагы карай албай калат. Ажырашат көп учурда мындайлар. Көрдүңүзбү, урматтуу мекендештерим? Биз байлык деген учурда бир эле көзгө көрүнгөн ушу алдыбыздан бирөө кыкылдатып, музыканы коюп алып, деп сонун машинада өтүп кетсе, ушунда бар, менде жок деп ичибизди кыйнабашыбыз керек экен. Бирөө сонун үй салып алса, деп кыйналбашыбыз керек экен. Ооба, Аллах берди, анын суроо жообу бар. Бул таксимат деп аталат. Бирөөгө Аллах табарака ва таала берип сынайт, бербей сынайт. Болгону сизге 10 сом берип сынап атат, ага 10 миң доллар берип сынап атат. Эртең дагы келет сизге ошондой сыноо. Көп акчаны кармап каласыз. Ошо сыноо учурда жеңилбеңиз да, жеңилип калбаңыз. Балким Аллах сизди жакшы көрөт. Байысаңыз бузулуп кетишиңизди билгендиги үчүн Аллах табарака ва таала сизге байлык бербей аткандыр. Сизди бейишке киришиңизди каалап аткандыр Аллах таала. Демек, ар бир учурда дуа кылган учурда бай болоюн дей бербеш керек да. Ушу байлык мага пайда алып келсе, бул дүйнөмө акыретиме пайда алып келсе, Аллахым мага байлык бер. Эгерде зыян болсо, тозокко кирип кетишиме себепчи боло турган болсо, бул байлыктын кереги жок деш керек. Урматтуу мекендештерим, сөздүн кыскасы, көзгө көрүнгөн нерселер үчүн көзгө көрүнбөгөн байлыгыбызды алмаштырып койбойлу. Өмүр бою кыйналабыз, акыретте азапталабыз.